Турдалиева көчөсүндө тамы бар болчу атамдынчы. Анан ошондо атам ушуга берем, ушунуку, ушул Адикомдуку, ушул Адилеттики, ушул Адилет ушул үй бүлөсү менен ушул жерде жашайт, силерге эчтеке жок дегендей кылган да булар. Атам ушинтип айтып кеткен. Анан бул атамдын кересин булар аткарбай коюшту. Атамдын кересин аткарбай мени түртмөктөп, нары бери түртмөктөп жанагы бир өгөй балдардай кылып эле нары бери түртмөктөп ошондой кылып коюшту. Анан кийин мага бирөөлөр келип айтып калат. Ай, Адилет сен атаңа Куран окутаткан турбайбы? Депчи. Анан мен кой качан Куран окутат туруп болду экен деп эме болуп калам да, мен ойлонуп калам. Анан кийин телефон чалам мен үйгө апама. Үйгө апама телефон чалсам, апам айтат: "Сага эмнеге айтмак элек?" деди да апамчы. "Сени эмнеге чакырмак элек?" депчи. Анан мен эмнеге чакырбайсыңар десем, карындашым звонить этип алып, какта бир сөздөрдү айтты. Апам дагы бир катуу эле сөздөрдү айтты да, сен сөзү дагычы өз энем ушинтип айткан сөзү дагы менин эримде туруда да элечи.